Фардоса болгону 13 жашта, бирок ал 3 кургакчылыкты башынан кечирген. Улуттар уюму Сомали калкынын дээрлик тең жарымы тамак аш жетишсиздигинен жапа чегип жатканын айтат. Алардын катарында Фардоза да бар. Фардоза ырдаганды жактырат. Азыр ал ата энем ар дайым жанымда болсун деп Кудайдан тилеп жатат. Мен ал кезде жаш бала болсом да, ошондогу кургакчылыкты эстейм. Бир нече кичине бала өлгөн. Эсимде, кеминде 5 жаш бала өлгөн эле. Быйыл дарыя соолуп түшүм болбой калган соң Фардозанын үй бүлөсү бул жерге отургондор үчүн лагерге көчүүгө аргасыз болгон. Лагерь Сомалинин Байдоо шаарында жайгашкан. Ага күн сайын жүздөгөн адамдар келүүдө. Бул кургакчылыкта үйдөгү жандыктардан айрылдык. 3 төөбүз бар эле, баары өлдү. 9 эчкибиздин бир нечеси өлдү. Тоокторубуз да кырылды. Үйдө болгону бир аз эле жандык калды. Гуманитардык уюмдардын айтымында кургакчылыктын айынан Сомали акыркы 40 жылдагы эң оор кризиске кептелди. Бул медициналык борбордо азыр кеминде 100 ымыркай бар. Аркайган сөөктөр, түсү өчкөн чачтар. Хамадан 4 айлык ымыркай менен бул жерде. Экинчи балам кусуп, ичи өтүп каза болуп калган. Бул баламда да ошол эле белгилерди көргөндө тынчсыздандым. Балам шишип баштаганда аны сактап калуу үчүн бул ооруканага чуркадым. Анын кичүүсү жарык дүйнөгө келгенде 9 айлык баласы ушул жерде өз колунда чарчап калган. Бул жадыбал жыл башынан бери абал кандай болуп жатканын көрсөтүп турат. Өкүнүчтүүсү каза болгондордун саны жыл башына салыштырмалуу азыр өсүп жатат. Мисалы, апрель айында бул мекемеде 4 бала оор ачарчылыктан каза болгон. Май айында болсо тое тамактанбагандан 8 бала көз жумган. Июнь айында мында 18 ымыркай чарчап калган. Уюмдар каражат тартыш болуп жатканын айтып, чейрек миллиондон ашуун адам өлгөн 2011 жылдагы кургакчылыктын кайталанышынан коркуп жатышат. Фардоза өз элинин гүлү экенин ырдайт. Бирок бул гүл бойго жетип, толук ачылат болду экен.